Ырчы Малика Дина кайсы жердин келини болду? Бул жана башка кызыктар тууралуу кененирээк айтып берели. Учурда сахнанын көркүн ачкан Малика ыр дүйнөсүн тандабаганда мыйзамдуулук үчүн күрөшкөн юрист болмок. Элчин Сафарлинин «Мне тебя обещали» чыгармасын жакшы көргөнү анын айдан түшкөн романтик экенинен кабар берет. Ырчылык менен 35 жашка чейин гана алектенем деген аткаруучу эң алгачкы эмгек маянасын унаа жоочу жайда администратор болуп иштеп тапкан. Айта кетсек, Ырчайым комедия жанрындагы тасмаларга тартылып, өзүн кино жаатында дагы да болсо сынап көргүсү келет. Ал эми ырларынын ичинен «Аяйымде» деген ырын абдан жакшы көрөт. Биз Малика деп таанаган ырчыны апасы кичинесинде Манто деп эркелетчү. Айтмакчы, ал 10 балалуу болгум келет деген кыялы менен да бөлүштү. Тун кызында толгоосу 3 суткага уланып, 3 күн 3 түн уктаган эмес экен. Жолдошу Ысык көлдүн Бөрүбаш айылынын кулуну, аты Элдар, 34 жашта. Сууда мыкты сүзгөн Малика Грецияда эс алууну кыялданып жүрөт. Эмне дейбиз? Тилектериңиз орундалып, ар дайым бактылуу болуңуздар.